Dualdır. Kayra 2016-2017 yıl uşul jerde okuylu dep Katardağı remonttан ötkön. Hazır küçükdə uşuş klassda, anan жаңанал жерде 2008 yıl bitken klassımız var, mektebimiz var. Oşan menen 7 klassımız var hazır okuy turgan. Hazır okuvchilarga wagtылуу hazır klass yetişti. Былтыркы кышын боз үйдө окуп өткөргөн өспүрүмдөр сентябрда жаңы мектепке киребиз деп үмүт кылган. Тилекке каршы эскелиге жеткен билим уясы окуучуларга кайрадан эшигин ачты. Биз да жаңы мектепте окугубуз келет, башкалар сыяктуу эле. Жаңы мектепте жаңы парталарда отургубуз, окугубуз келет. Да курулуп калар дешти. Биз аябай, негизинен аябай капалындай неме болдук. Жаңы мектеп курулат деп аябай сүйүнүп жаттык эле биз. Жаңы мектепте окуп калабыз ошо жаңы окуу жылына деп. Бирок бүтпөй калды. Бул класстын окуучулары өткөн жылы үйдө окушкан. Окууну эски мектептен аяктап, жаңы билим уяны көрбөй калат экенбиз деп өкүнүшөт. Мектептер спорт боюнча жакшы ойной албайбыз. Зал жок. Площадкалар жок. Быйыл 11 класста окуп атабыз. Мектеп биз бүтүп кетет экенбиз, жаңы мектепте окуй калат экенбиз. Ошол жер өкүнүчтүү болуп атат. Өспүрүмдөр коркууну билбей, кооптуу имаратта олтурганы менен ата-энелер авариялык мектепке балдарын жөнөтүп алып, кыжалат болушат. Ушул мектебибизге бир жогорку жактан депутаттарыбыз дагы бир ушундай үн кочсо, ошолор дагы бир айтып десе деген элдин ушундай бир оюбуз бар, бирок алардан эч бир депутаттарыбыздын бир келип кабар алып же бир айткан нерсеси болбой атат. Ушул мектебибиздин курулушу азыр ушул Өткөн жылы кышында балдардын боз үйдө окуп жатканын чагылдырган элек. Андан соң билим берүү министри Эльвира Сариева Кожокелендеги мектеп бул жылы жаңыланаарын убадалаган. Тилекке каршы азыр пайдубалы гана бүткөрүлүптүр. 2017 жылдан дуалын баштайбыз деп атат. Азыр эми азырынча жол боюнча дагы ушул элеменде болгон маалымат ушул. Бийлик өкүлдөрү болсо бул сыяктуу мектептер өлкөдө көптүгүнөн жаңылоо кыйынга туруп жатканын айтышат. Бул жылы Ош облусу боюнча 4 жаңы мектеп пайдаланууга берилген. Ал эми Кожокелен айылындагы мектептин качан бүтөөрү белгисиз. Быйылкы 2016 жылга 5 миллиондук иш аткарылып, бүгүнкү күндө иштер болуп атат, бирок быйылкы жылга бүтпөйт. Муну ачык эле айтышыбыз керек. 2017 жылга тапшырабыз деген үмүттөр бар. Жаңы мектеп 250 орунга ылайыкташтырылып, курулушу 52 миллион сомду түзөт. Азыр ал каражаттын 14 миллион сому гана бөлүнгөн. Адина Досумбетова, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак.